Görüşkөндө учурашуу өзү ассаламу алейкум деген сөз менен болот. Бул мусулмандын мусулманга болгон акысы катары эсептелет. Саламды айтуу сүннөт. Ассаламу алейкум деп айтуу сүннөт. Ал эми аны уккан адам ага алек алуусу важип болуп калат. Эгер эркек эркекке салам берген болсо, аял аялга салам берген болсо, эркек жат аялдарга салам берсе, же жат эле аял сизге салам берсе, алек алуу важип эмес, унчукпай эле өтүп кете бересиз. Бири-бирине сүйлөшүүгө уруксат болгон адамдар бири-бирине салам бергенден кийин экинчи адам уккан адам ва алейкумуссалам деп айтуу милдет болуп калат, айтпай койсок күнөөкөр болуп калабыз. Ва алейкумуссалам деп алек алыш керекпиз. Саламдашуунун маданиятыны үйрөнүүдө исламда өтө бир чоң маани бар. Себеби Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала өзү ва ида хуйитум би тахиятин фахайю би ахсана минха ау руддуха Ниса сүрөсүнүн 86-аятында Алла айтат: качанда силерге салам менен учурашсаңар, яны силерге салам айтылган болсо, фахайю би ахсана минха ау руддуха. Силер андан жакшырагын кайтаргыла, же жок дегенде өзүнө кайтаргыла. Ал дегени ассаламу алейкум десе, сизге тынчтык Алладан кааласа, сиз андан жакшырагына кайтарыңыз. Кантип ассаламу алейкум десе, ва алейкумуссалам ва рахматуллахи деп, же дагы кошуп ва баракатуху деп, жакшырагына кыл. Авруддуха же өзүндөйүнө кайтар. Бирөө ассаламу алейкум ва рахматуллах десе, ва алейкумуссалам деп койбостон, же ва рахматуллах баракатухуну кошуш керек, же жок дегенде өзүнү кайтарыш керек экен. Ассаламу ва алейкумуссалам ва рахматуллах деп эки нерсе тилегенден кийин биз дагы эки нерсени тилеп кайра кайтарыш керек экенбиз. Демек, кандай болгон тагдырда да учурашуунун маанилүүлүгүнү Кур'анда Аллах Таала өзү үйрөтүп атат. Учурашканда кандай учурашыш керексиңер? Башында жакшынакай, себеби эң негизги нерсе мамиледе ушул да. Биринчи учурашкан учуруңда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, мусулман бир тууганын жүзүнө жылмайып койсоң, бул да садаканын сообун аласың деген. Демек, жылмайып жүрүш керек экенбиз. Көргөндө учурашыш керек экенбиз. Кабагыбызды түйүп алып эле шынтып эле жүрө эле турган болсок, эч ким сиз менен сүйлөшкүсү да келбейт, жана сизден эч бир адам үлгү алгысы да келбейт, сизди үлгү туткусу да келбейт, аркаңыздан ээрчигиси да келбейт да. Мусулман бул үлгүлүү болуш керек. Шайх дегенде мааниси ошол да. Шайх дегени сизди көргөн адам сиздей болуп жашагысы келет. Сизди көргөн адам кадамыңызга кадам койгусу келет. Качан да машалла мына учурашканда эле жүзү жарык боло турган болсо. Үйдөгүлөр дагы мисалы, үйгө конок келип калды, түтүрөйүп эле здрасте деп эле кирип, саламатсызбы деп эле кирип кетип калды. Жок, жылмайып, учурашып, кош келипсиз, ассаламу алейкум рахматуллах, келиңиз, тосуп алуудан да. Кандай тосуп алган болсо, анан ошого жараша үйгө киресиң, үйдө олтурасың. Тосуп алган адам анан кабагын үйрүп отурган болсо, кирген адам дагы өзүнө өтө тар сезип калат. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Валлади нафси биядихи ла тадхулул джанната хатта ту'мину ва ла ту'мину хатта тахаббу. Авала адуллукум аля шай'ин ида фа'алтумуху тахаббтум афшус салама байнакум." Сахih хадисте Пайгамбарыбыз айтат: "Силер бейишке кире албайсыңар" дейт. Касам ичип айтып атат. "Менин жаным ал заттын колунда болгон Аллага касам ичем. Силер бейишке кире албайсыңар, качанга чейин толук имандуу болмоюнча. Жана толук имандуу бола албайсыңар, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Жана мен силерге ушундай бир амалга далалат кылайынбы, ушундай ишти көрсөтөйүнбү? Качанда силер аны кылсаңар, бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар. Ортодо ынтымак, биримдик, мухаббат орношот. Афшус салама байнакум, ал эмне ортоңордо саламды жайылткыла. Көп салам айткыла." Демек, уламалар айткан, ар бир адам иманды толтуруунун бир тепкичи дейт да. Бирөөнү жакшы көрүп калдыңызбы, Асанды, демек бир тепкичке көтөрүлдүңүз. Жамшитти жакшы көрүп калдыңыз, бир тепкичке көтөрүлдүңүз. Сергейди жакшы көрүп калдыңыз, бир тепкичке көтөрүлдүңүз. Дүйнө жүзүндө канча имандуу адамдар бар. Ошол имандуу адамдардын улутуна, башкасына карабастан, качанда баарын жакшы көрсөңүз, мына сиздин иманыңыз демек толду деген сөз да. Иманыңар толбойт, бири-бирине жакшы көрмөйүнчө дейт. Демек, ар бир адамды жакшы көрүү, бир адамды кечирүү, бир адамды кек сактап жүргөнсө, ошо кекти жүрөктөн алып салуу, демек имандын тепкичине көтөрүлүп атасыз, иман тепкичине көтөрүлүп атасыз деген сөз да. Ошонун ыкмасын айтып атат. Кантип эми ортодогу көрө албастыкты, араздашып калганды, келишпей калган, капалашып калган нерселерди кантип чечип койсок болот экен? Афшус салама байнакум. Ортоңордо саламды жайылткыла.
аркасынан дуа кылгыла. Алдымдар айтканда, бирөөнү көрө албай атасыз да. Ошону көрө албастыкты жүрөктөн чыгаргыңыз келип атат, бирок дагы эле бар да калып кеткен жүрөктөчү. Туура эмес нерсе кылып койгон, жүрөктө калып кеткен. Кандай эле алымдар айткандай, бийик жерден куласаң дагы адамдын бир бөлүгү табылат, бирок жүрөгүнөн куласаң, жүрөгүнөн эчтекен калбай калат дейт го. Назарынан кала турган болсо болду да, жүрөктө орун жок да. Жакшы көрөнсөңүз көрө албай атасыз. Эмне кылыш керек десе, ушу саламдын негизинде уламалар айтат, яны салам жайылткыла дегени бул дуа кылгыла деген сөз да. Ассаламу алейкум. Сизге Аллахтын тынчтыгы болсун, Аллахтын мээрими болсун, ва баракатуху, берекеттери болсун деп жакшылыкты каалап атасыз да. Демек аркасынан дуа ан захрил гайб дейт го. Аркасынан көзү көрбөгөндө, көзү жокто дуа кыла берсеңиз, ошол адамдын атын атапчы. Ошого ийгилик сурап, баягы хасат жүрөктөн жоголуп баштайт экен да. Болбосо экөөңүз мисалы чогуу жумуш баштагансыз. Ал жумушта өсүп кетти. Сизди таштап кетти мисалычы. Сизди отургузуп койду. Акчаңызды да берген жок, мээнет акыңызды дагы берген жок. Өзү өсүп кетти да сизди таштап койду. Ал канчалык өскөн сайын ичиңизден күйүп атасыз буяктанчы. Аны өскөн сайын күйүп атасыз. Пайгамбар не деп атат? Аркасынан дуа кыл дейт. Я Алла дагы өстүр депчи. Дагы өнүктүр, дагы ушу иште ийгилик бер депчи. Ошентип дуа кыла берсеңиз, ошо жүрөктөгү баягы көрө албастык акырын жоголуп, жок болуп кете берет экен да. Демек пайгамбар алейхиссалам дагы Куранда дагы не болуп атат? Саламга өзгөчө көңүл бурулган. Ошондой эле мусулмандын бир милдети катары айткан хаккул муслим алал муслим ситтатун бил ма'руф. Мусулмандын моюндагы жоопкерчилик, башка мусулмандын акысы 6 иши бар деген. Ошонун бири юсаллима ида лакия, жолуккан учурда ага не кылсын? Салам айтсын. Ассаламу алейкум десин деп пайгамбарыбыз саламга баса белгилеген. Ибн Хаджар Асқалани рахматуллахи алейхи айтат, бу салам деген сөз өзү Алланын ысымдарынан дейт. Алланын чырайлуу аттарынан салам деген Алланын аты дейт. Анын мааниси салим анил нақаис, бардык кемчиликтерден таза деген мааниде. Салам дегенде мааниси я салам, Аллахумма антас салам, ва минкас салам, ва илейке ярджиус салам, табаракта ва таалайта я зал жалал вал икрам дейбиз го, дуаларда. Аллахумма антас салам, о Алла сен саламсың. Саламсың дегенде мааниси эмне? Яни салим, сен саламаттуусуң бардык кемчиликтерден. Сенде эч бир айып жок деген мааниде. Кээ бир уламалар салам дегенде мааниси сен өзүңдүн жакшы көргөн пенделериңе, өзүңө итааттуу болгон, сага иман келтирип сен айтканды аткарып жүргөн пенделериңе тынчтыкты берүүчү затсың. Тынчтыктын ээсисисиң. Тынчтыкты сен ыйгарасың, кимди жакшы көргөн болсоң деген мааниде дагы которушат. Yani Allah'ın demek atынан bu salam деген söz deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. Allah Teala simenimizge İslam'dı berdi. İslam'da Allah жақсы көрді. Hem İslam'dın çiraylılığı emnede. Kimdin İslam'ı en жақсы? Peygamberden soraganda ayyul İslam hayır. O Allah'ın elçisi. Kaysıl adamdın İslam'ı en жақсы. Kaysıl İslam en жақсы İslam. İslam'da her kim arganda tutunat eken de. Biröler dindi jamandap atat da. Emne üçün? Sebebi demek ağa İslam'da birö başkaça jaman süretте көрсөткөн da. İslam'da türdүү süretте көрсөтүп койсо болот экен да. Эң жакшы сүрөттөгү İslam kimdin İslam'ı dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Tut'imut ta'am ve tuqri'us salam ala man arafta ve man lam ta'rif." Muttafaqun aleyh. Bukhari jana Muslim'de gelgen hadis эки нерсени айтты. İslamыбыз чырайлуу болуш үчүн. Биринчи, адамдарга тамак жедир. Сараң болбо, берешен бол. Өзүңдөгү нерсени башка менен бөлүшө бил. Илим болсун, bir жакшы маалымат болсун, bir жаңылык болсун, же bir таныш билиштик болсун, бирөө менен тааныштырып кой. Же болсо bir материалдык нерсе болгон болсо бирөө менен бөлүшүп кой. Адамдарга тамак жедирүү дейт биринчиси. Экинчиси, билгениңе да жана таныбаганыңа дагы салам айтуу. Танысаңыз да салам айтыңыз, таныбасаңыз дагы салам айтыңыз. Жалаң гана таныгандарга, көңүлү келгендерге гана салам айтуу бул кыяматтын белгилеринен деп айтылган. Yani ким болбосун саламды айта берет. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Кандайсыз байке, жакшысызбы, жакшы салып турдуңузбу? Күнүңүз кутландуу болсун. Салам айта берет, салам айта берет. Ушунун исламы эң жакшы дейт. Билген, таныган, таныбаганына да салам айткан дейт. Жана Бухарида риваят келет. Умар радиаллаху анхудан: "Саласун ман жамаахунна факад истакмалал иман."
Üç nerse var. Kim uşul üç жақсы сапаттарды өзüne çoğultup algan bolsa, al imanını toluqtadı. Birincisi al-insaf minen nafs. Adam özüne insaptuluk kılsın. İnsaptuluk mamile kılsın. Ve bazdı salam lil alam. Jana salamdı jayıltsın. Barçaqa salamdı jayıltsın. Vel infaq minel iqtar. Jana adam muhtajlıqtadağı Allah bergen rızkıdan ne kılsın? Sarptaşты үйрөнсүн. Kim ушул sıfattарды özüne çoğultkan bolsa, anda al adam imanını toluqtadı dep Hazreti Ömer radıyallahu anhu aytkan eken. Jana maşallah maşhur bir hadiste, bardığız bu hadiste köp ugup жүрөбүz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga gelgende adamlar gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldına çoğulup kalıştı. Anam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin berekeli yüzünü görüşkönde daro aytты, bul kalp aytpay turgan yüz. Bunday nurlu, bunday bir adamdın körünüşü hiç kalp süйлөшү mümkün emez. Жалган aytışı mümkün emez. Dep Peygamber yüzün görgöndele oşonday çınçıldıktın, oluttuluktun yüzünü görgönde darı Peygamber eken tanıştı da anan gelişip anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sözünü bul kalp süylöbeyt dep kunt koyup sözünü uğup duruştu. Medina gelgende Peygamber'in aytkan sözü şul boldu, joldomosu. Afşus salam, salamды ortoңorda jayıltkıla. Ve at'imut ta'am, tamaқты jedirgile. Vasilul arham, tuğançılık mamileni ulagıla. Vassaylı bin nasi ve nasi niyam, adamlar uktap atkanda tündörü turup tahajjud namazlarda okugula. Tadkhulul cennete bisalam, sıylığı tınçtık menen beyişke girip ketesiңер dedi. Yani birinci Medina gelgende uşul sözdördü menen kayırılıp atkanını sahabalar, Medinalıklar uğuştu deydi. Demek İslam'da en negizgi uşul 4 bağlılığı var. Salamды jayıltabыз, tamak jedirebиz, tuğançılık mamilede beken bolabыз, alar üstse dagы biz üzbeybiz. Jana ne kılat ekenbiz? Tündösü turup tahajjud namaz okuyubuz. Ruhsat soruğunun meselesini qarаңыз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kişi ruhsat sorap geldi. Üyüne gelip, üyge girsen boladı, ruhsat sorayız ga, eşit akıldadı. Eşit akıldap kaldı. Anan eşit akıldatıp durup, kim dese al aytты, Aliç, üyge gireyim mi dedi. Girse ruhsat mı degen sözde aytabız ga? Ruhsat mı de aytabız da biz sıraz. Daro. Üyge gireyim mi dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldında turgan bir kızmatçıga aytты, "Uhruc ila hada فَعَلِّمْهُ الْاِسْتِعْزَانِ فَقُلْ لَهُ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَأَدْخُلُ." Aytты, sen çıkkın dedi bu ruhsat sorup atkan adamga, kireyin dep atkan adamga. Jana ağa girүүgө ruhsat soruunun adebini үйrөткүн, madaniyatını үйrөткүn. Aytkın ağa, al mınday desin, "Assalamu aleykum, girsem bolobu" dep aytsın deydi. Birinci uçrassın, anan keyin girsem bolobu dep ruhsat surasın dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem talim bergen. Anan al kişi uqtu, uqqandan anan aytты, "Assalamu aleykum, adkhulu." Allah'ın tınçlığı sizge olsun o üydögüler. Girsem ruhsat beken degen anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat berip kirdi deyt Abu Davud rivayetinde gelgen sahih hadiste. Jana Abu Ayyub radıyallahu anhudan gelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Musulman adamga özünün musulman bir tuğanından 3 günden aşık mamileni üzüp koyusu adal emes. Bul ekö joluguşat da, bul andan baş tartıp ketet, bul andan baş tartıp ketet. Alardın ekönün en jakşısı kimisi salam menen başlayıverse deydi. Yani kim birinci uçuraşkanda "Assalamu aleykum" derse ekö arızlaşıp kalgan biraz, kelişpey kalgan, aytışıp ketken, birdekeni bölüş albay kalgan. Eke bölünüp ketti, bir-biri menen jolukpay süйлөшпөй kaldı. Kim birinci salam aytıp bergen bolsa, oşol Allah'ın aldında en mıhtısı oşol deydi. Demek mamileni ulap turu salam menen gana dagı bolat eken da. Jok degende salam aytıp turuңuz da. Salam da aytpay koysoңuz, boldu mamile üzülüp kaldı degen söz. Salamdaşıp turup atkan bolsoңuz, таза баягы çaylaşmay jok, başka jok murdakıday. Bирок salamdaşıp turasызбы, demek mamileni karmap turasыз degen maanini tuyuntat. Jana berekenin dagı amalı bul salamdaşı. Rızkıda tarçılık bolup atsa, tapkan nersebizde berekesizlik bolup atsa, үйдө тамак аш жетишсиz болуп атса, унабызга бензин жетпей, майыбыз, машина майы жетпей жаткан болсо, кайра күндө куя отурган болсок, анда не дейт? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salamды жайылтуунун амалын берген. Ушуну кылсаңар, жашооңордо береке келет деген. Ден соолугуңда береке болот, байлыгыңда береке болот, тапканыңда береке болот, убактыңда береке болот.
Anas ibn Malik radıyallahu anh aytat, maga deydi Anas ibn Malik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ya bunayya idha dakhalta ala ahlika fasallim. Yakunu barakatan aleyke ve ala ahli beytike. O balam, kaçanda sen uyga girgeningde salam aytqın. Hem dayla girip ketmesden assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu dep kirip argın. Özüңө dagı jana üydөгүлөргө dagı berekege sebep bolot dep aytkан. Jana başka hadiste Peygamberimiz aytat: "A'jazun nas man ajaza fid du'a ve abkhalun nas man bakhila bis salam." İmam Tabrani rahmetullahi rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Adamlardan içinin en alsızı duada alsızlık kılgan adam. Adamlardan en sarаңы salamda sarаңдык kılgan adam." Ушунчалык сараң озунан саламда чыкпайт да. Да келатат учурашпай эле койгончу өтүп кетти да. Сараңда андан эч бир жакшылык жок да. Бир өзү менен бир дуа берип кое албайт. Аллахтын тынчтыгы сага болсун деп өтүп кете албайт. Бир адамдын көңүлүнү көтөргөнү жарабайт. Эң сараң адам бул дейт да. Эң алсыз адам бирдекени кылыш биякта турсун суранып да кое албайт да. Я Алла, мындай кылып бер деп дуада дагы алсыздык кылат дейт. Бул адамдардын эң алсызы дейт. Дуада алсыздык кылган адам дейт. Демек иншалла урматтуу туугандарым, бул салам деген өзгөчө бир исламдагы ордуну ээлейт. Мына жана биз айткан хадис сахих хадис экен. Ахмад рахматуллахи риваят кылган хадисте Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhudan gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "İnne min aşratis sa'a ay yusallimar raculu ala'r raculi la yusallimu aleyhi illa lil ma'rifa." Kıyamattın belgilerinden bolat. Bir adam bir adamga salam beret, aga salam bergendigi tanıgandığı sebebinen gana bolat deydi. Bul İslam'dın madaniyat ele, Peygamberimiz sünnet ele, Allah'ın görsetkönü ele. Bul Müslüman bir tuğanını göңүлүн көтөрүп коёюн, салам айтып ага дуа берип коёюн деген маанилерде эмес, болгону таныйт, таныган үчүн ассаламу алейкум, таныган үчүн ассаламу алейкум деп коёт. Бул кыяматтын белгилеринен болуп калган. Мынча динден алыс болуп, Аллахны наразы кыла турган иштер көбөйүп кетип, Аллахнын балеси ушундай келип калды, болду, дүйнөнүн кереги жок, уже кыяматты жок кылам деген маанида. Кыяматтын белгиси дегени ушундай жаман амалдар болуп калат, дин көтөрүлүп кетип, адам бузулуп калган учур деген сөз. Дүйнөнүн Аллага кереги жок болуп калган учурлардын аяк кездери бул мындай жаман замана деген мааниде пайгамбар кыяматтын белгиси деп айткан амалдар да. Демек, кыяматты чакырбастан, танысак дагы, таныбасак дагы, жашпы, карыбы, саламды жайылтканды үйрөнөлү иншалла. Ислам мамлекеттерге барсаңыздар, бир устазыбыз машалла Алла өмүрүнө береке берсин, айткан эле, biz bияктан учуп кеттик дейт. Кетип Алланын өкүмү менен чет мамлекетте келбестен окуган да. Өтө чоң курбанчылык кылган. Келбестен. Арасында канча адам дүйнөдөн өтүп кеткен. Анан келип окууну баардыгын бүтүрүп, анан келгенден кийин Бишкекке келип түштүм дейт. Бишкектен басып баратсам, бирөө жаш бала ассаламу алейкум деди дейт. Ушундай жүрөгүм жылы дейт. Ох, кандай Бишкекте чоң, Кыргызстанда чоң өзгөрүү болуптур деп, ошо жаш жигиттин саламына мен баа бердим дейт да. Сен мурда чүйдө жүргөнүңдө дейт, биякта салам эмес, башка нерсени да билбейт болчу дейт адамдар. Машалла, ушул жакта жаш бала салам айтып атат, таза тунук салам менен, исламдын салам менен учурашып атат. Ошондо жүрөгүм ушундай жылыды дейт. Кыргызстандын баасын өскөнүн чындап эле ошондо мен түшүндүм дейт да. Ошондон иншалла ким болбосун, саламды жайылткан аракетин кылат. Ислам мамлекеттерде ошондой барсаңыз, жаш баласы дагы, башкасы дагы, кээ бир жерде ушундай адат болуп кеткен, кыздар дагы, башкалар дагы салам бере берет, сакалчан допчанды көрсө, ассаламу алейкум деп элечи. Ошо саламды көп жайылталы иншалла. Саламдашуунун адебинен бир аз окуп коелу, Саламдашуунун адептери кандай? Ошого байланыштуу сүннөт кандай? Саламдашат экенбиз, бирок кандай учурда ким менен кантип учурашабыз? Кайсыл учурда кандай негиз өзгөчөлүктөр бар? Birinci adebi salamdı jayıltı. Salam bereli. Bara ibn Azib radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge 3 nersege buyurgan, oşonun biri salamdı jayıltıuga buyurgan eken. Peygamberimizin buyruğu, mizamı, oy musulman salamdı jayılt degen buyruktu bergen eken. Bukhari rivayatında. Ekinci, İslamda körsetülgön sözler menen salamdaşуу. Koşumça sözlerdi koşo berbe. Кайсы сөздөр көрсөтүлсө, ошо сөздөрдү колдонуп саламдашып, анан калгандарды акыбалын сурап, башка нерсеге иштетүү. Арабча үстүнө сөз кошо бербе. Кала Наби саллаллаху алейхи вассалам, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Аллах Таала Адам алейхиссаламды жаратканда 60 чыканак кылып жараткан дейт. Фаламма халакаху жараткан учурда, кала изхаб фасаллим ала улаика нафар минал малаика, жулус. Анан айтты дейт, олтурган тетиги периштелер тобуна сен барып салам айткын деди дейт.
Адам алейхиссаламга, Адам атабызга. Анан фастами ма юхайюнака. Анан барып туруп алар сага не деп алек алат? Сенин саламыңа эмне деп жооп беришет? Ошону сен уккун дейт. Анткени ошолордун кылган баягы алек алуусу сенин жана сенин урпагыңдын учурашуусу ошондой болот дейт. Анан Адам алейхиссалам барып ассаламу алейкум деди. Силерге Алланын тынчтыгы болсун дегенде периштелер айтты ассаламу алейка ва рахматуллахи деп рахматулла деген сөздү периштелер кошуп айтты дейт. Ассаламу алейкум дегенде периштелер не dedi? Ассаламу алейка ва рахматулла. Алейка деген яни бирдик түрдө экинчи жактагы мурской родко кайрылуу да. Сага дагы о адам Алланын тынчтыгы жана рахматы болсун деп рахмат дегенде да кошуп туруп айтты дейт да. Демек сиз менен биздин учурашуубуздун адеби кандай экен? Ассаламу алейкум уккан адам ва алейкумуссалам же болбосо кошуп туруп ушул сөздөр менен учурашуу дейт. Деги Тафсир Жалалайндын хашиясында жазылган эле ушул 3 сөз ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ушуларга башка сөздүн эч бир кошкондун зарычылыгы жок дейт. Ва хидаятуху ва магфиратуху деп та кошуп салабызга, Алланын хидаяты болсун, кечирими болсун, анан дагы бирдекелери болсун депчи. Мындайлардын коштун кажети жок дейт. Себеби ушул 3 сөз сүннөттө келген. Жана ушул 3 сөздүн ичинде дүйнө жана акыреттеги жакшылыктын тилөөнүн бардыгын өз ичине камтып алган. Эмне жакшылыкты экинчи адамга сиз каалап пата бере аласыз учурашканда? Ошолордун бардыгын кыска нуска өз ичине камтып алган эң маанилүү, маңыздуу болгон сөздөр экен да. Салам, рахмат, баракат дегенчи. Ушул үчөөнү тилеп койсо болду дейт. Ага кошумча бир нерсени кошуштун кажети жок дейт. Үчүнчү адеп саламды толук айтуу. Колдон келсе толук дегени ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Үчөөнү тең айтуу да. Себеби Имран ибн Хусейн радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбызга бир киши келип ассаламу алейкум дегенде пайгамбарыбыз 10 деди. Экинчи адам келип ассаламу алейкум ва рахматуллахи деп кошкондо 20 деди. Үчүнчү адам келип ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дегенде пайгамбарыбыз 30 деди. Анын мааниси 10, 20, 30 дегени бир саламына 10 соп, 2 саламына 20 соп, 3 саламына 30 соп деген маани. Демек соп көп болуп аткандан кийин соопко иман келтирген адам көбүрөөк соп алган аракетин кылыш керек. Эгер машалла азыр бул жерде айтсак да, бизде мынакей ушул киши спонсор болот деп. Мисалы саламдын хадисин аябай көп жайган досубуз, Алла өмүрүнө береке берсин, аябай динге кызмат кылып жүрөт, машалла. Тытынып, күндү күн, түндү түн дебестен билимди тааныйсыздар да, билим досубузду. Ошо киши дагы мисалы ушул хадисти аябай көп айтат да. Каякта баянгысы ошо хадисти айтат да. Бирок жашоого алып келе турган хадис да. Силер бешке кире албайсыңар, толук ыймандуу болмоюнча. Толук ыймандуу боло албайсыңар, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Мен силерге ушундай ишти айтайынбы, аны кылсаңар жакшы көрүп каласыңар, саламды жайылткыла деп ошо хадисти аябай көп айтат да. Мисалы мен айттым да, билим алдыма келди, спонсор болупчу. Мына ушул силерге спонсор болот. Силерге иншалла каржылайт Кудайым буйрса. Кимиңер эле ассаламу алейкум десеңер $10 берет. Ва рахматуллахи десеңер $20 берет. Ва баракатуху десеңер $30 берет десе, ким ассаламу алейкум деп эле токтоп калат, туурабы? Бардыгыбыз аракет кылабыз, колдон келишинче $30 уруш керек да, туура. Бир адам менен айланып келип, кайра учурашып, кайра ошо эки жакты карап да ким менен учурашып калсам экен, да ким бар экен деп, кыздар менен да, орустар менен, башкалар менен да учурашып кете беребиз да. Акча алыш керек болуп калган да, чанча-мынча жол таап кетебиз өзүбүзгөчү. Ошон сооп да, сооп. Сооп дегенде биз бир аз кыймылдабайбыз да. Багымдатта кандай сооп? Пайгамбар алейхисалам айтат, багымдат менен оорда келишчи. Мисалы, чак түштө пешинде келиш кыйын, күн ысык жерлерде. Мындайча айтканда, оор намаздарда келгенде кандай сооп бар экенин билгениңерде, кол бутуң жок болсо, сойлоп болсо дагы ушул жака жетип келишмек дейт да. Ошондой болсо дагы келишмек дейт. Азандын кандай сооп экенин билишкенде азан айткан адамга ортодо чучугулактарды таштап калмак дейт. Сен азан айт, мен азан айт эмес, ушундай чучугулактарды таштап калмак дейт. Соопко болгон адамда якын болуш керек да. Сооп сиз менен биздин сооптуу ишибиз дүйнөбүздө, ахиретибизде да оңдойт. Ошол сооптуу ишти көп кылсак, өзүбүз да оңолобуз. Адам болуп баштайбыз. Кадимкидей адам да оңолуп баштайт. Табияты дагы, ой жүгүртүсү да, жашоо тартиби дагы, бардык мамилеси дагы оңолуп баштайт да. Демек саламда Пайгамбар алейхисалам айтат, 3 жолу салам айтсаңар, 30 сооп болот, сооптуураак болот дейт иншалла. Анан 4-нчү адеп ушу менен аяктайлы. Сабагыбызды өлүктөрдүн саламдашуусундай саламдашпайлы дейт. Өлүктөрдүн саламдашуусундай саламдашпайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Абу Дауд риwayatына келген хадис: "Ла тaqul алейкассалам, фа инна алейкассалам тахиятул маута."
Aleyhisselam dep uçuraşpagıla deydi. Uçuraşkanda assalamu aleykum debey, aleykum salam depçi. Birinci aleykten başlap. Assalamdan mes. Oşente uçuraşpagıla deydi. Sebep bu uçuraşı ölüklerden uçuraşısı deydi. Yani ölgen adamlardan uçuraşısı. Anti uçuraşpagıla tiröler birinci salamdan başlagıla dep aytkan eken da. İnşallah barız amal kılганга Allah'ım mümkünçülük bergen bolsun.